Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов Ысык Көл облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында ички жолдордун курулушу жана реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Ысык Көл облусу боюнча 15 чакырым жол капиталдык ремонттон өтүүдө. Өкмөт башчы Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы Тойчубеков жана Турусбеков атындагы көчөлөрдө асфальттоо иштерин көрүп чыкты. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматы боюнча бул эки көчөнүн узундугу 3 чакырымды түзөт. Учурда кум, шагыл жана асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин аймактарды өнүктүрүү боюнча берген тапшырмасына ылайык райондук борборлорунда жылына 3 чакырымдан аз эмес ички жолдор республикалык бюджеттин эсебинен оңдолууда. Жолдорду асфальттоодо сапатына өзгөчө көңүл буруу керек, деди Кубатбек Боронов. Азыркы күндө бизде как раз Бөкөнбаев айылында Турусбек көчөсү 1,3 чакырымы жер жумуш бүттү. Тойчубек көчөсүнө 1,7 чакырымы жер жумуштар бүттү. Асфальттоо жумуштары азыркы күндө бизде как раз Түп районунда жүрүп атат. Өкмөт башчы жолдун курулуштарын көргөн соң Жетөгүз районундагы күзгү оруп жыйноонун жүрүшү менен таанышты. Анда айыл чарба продукциясын экспортко чыгарууга шарт түзүү өкмөттүн артыкчылыктуу багыты экенин айтты. Бадыран ушул ырдык айлайманды көбөйтүп, күнүнө бир сезон убагында 5 тоннага чейин кабыстачу. Азыр бияктан тажрыйбаны алып башка региондордо камсыздап атат да. Быйыл чеснок жакшы болду. Чеснок эң биринчи үйрөнгө алып келет, ушул именно ырдык айлаймагынан. Жакшы убакта 250 чейин чыкчу, быйыл эми 120-150ден алды болду. Бул местный? Ооба, местный, ушул именно ушул ырдыктын чесногун Казакстандан бери алып келет да. Кубатбек Боронов айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигине дыйкан фермерлер менен тыгыз иш алып баруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Ильяс Турдубай уулу, Нурсултан Толбай уулу, Ысык Көл облусу.